Кеңеш тобунун ырчысы Гүлмира Шарипованын тармактык бизнес боюнча иштеп миллион сомго банкрот болгонун айткан видеосу интернетке чыкты. Ырчынын айтымында ал күнү-түнү иштеп, түн уйкусун да көрбөй, артына чоң команда топтогон. Башында иши шаар жүрсө, көп өтпөй эле миллион сомго банкрот болгон. 6 ай күнү-түнү тынбай иштеп, Ош, Жалалабад, акыры Москвага чейин барган. Ошол жактан команда түзүп, качып келе жаткан. Акырында ушул эмгегинин акыбети кайтпай, эч нерсеси жок калганын айтат. Акчаны баарыбыз чогултат экенбиз да, бир эле адамга берет экенбиз, бир эле адам чыргайт экен. Биз бири-бирибизди бери жактан тытып олтура берет экенбиз. Мен сага бербедим беле, сен мени чакырбадың беле деп уруша берет экенбиз. Ал эми үстүндөгү бир эле адам киши чыргай берет экен. Мен сетевой маркетингден миллион алам деген ишенимде карызга ала берет болчумун. Мен ага чейин дүкөндө иштечүмүн. Сетевой маркетингге кирип кетип, дүкөн менен ишим болбой калды. Чынын айтсам, миллиондон ашык сомго карыз болуп калдым деп кейдерчи. Анын түн уйкусу жок болуп, карыздан кутулуу үчүн күнү-түн иштеп, балдарынын жүзүн да көрбөй калганын айтат. Миллионер болуу кыялы менен жүрүп, унаасын да саттырып, тармактык бизнеске салып жиберген. Сетевой маркетингдин товарлары жакшы болсо сатып алып колдонуп кое бериңиздер. Бирок башотуңуздар менен кирбеңиздер, алданып каласыздар деп кеңешин берди. Булак Заман KG.